Рахмат. Урматтуу кесиптештер, биз токтомду мына кесиптеш Дастан Далабаевич айткан маселе менен оор кылбайлы. Тем более чечим бар экен. Анан эртең эмес, бүгүн эмес, дагы 10 күндөн кийин бүтөт деп айтпады премьер-министр. Али бери эрте. Өздөрү чечсин, алардын милдети бар да, укугу бар. Чечкиле, перерасчет кылгыла. Тем более бул акционердик коом болгондо силер рекомендация бересиңер, алар өздөрү карайт да. Соответствующий решение кылат. Мен токтомго сунушум кагаз түрүндө жалгыз берип атабыз фракциянын атында, решение фракции. Создать депутатскую комиссию по расследованию. Сиздерден сурап атам, ушу сунушубузду колдоп коюңуздар. Биз ушул комиссияны түзүп туруп, жана Сапар Жумакадырович айтпады беле? Биз комиссия түздүк, кааласаңар каршы кылып, ал туура эмес болот. Биз өкмөттү түзгөнбүз, биз өкмөттү бекиткенбиз, биздин алдыбызда жоопкерчилик. Ошондуктан биз комиссия түзүп, аларды чакырып, кийин изилдеп, бир айдын ичинде карап чыксак, жанагы бүгүнкү акыбал жана 386 миллион доллар боюнча. Ошол комиссияны түзүп, биз бир айдын ичинде чечип чыксак, өкмөттүн комиссия, биздин комиссиябыз барыбыз бир жыйынтыкка келгенде, ошондо калыстык менен жыйынтыгын чыгарабыз. Болбосо, кантип өкмөт өз-өзүн текшерет. Мен ошо кайталап коеюн, бул туура эмес болот да. Мен суранат элем кесиптештер, биз комиссия түзүп, 7 депутаттан же 6 депутаттан түзүп, анан ал комиссияга шарт түзүп берсек, керек болсо экспертиза чыгарганга, жана проектти кабыл алганды текшерип, бир айдын ичинде жыйынтык чыгарсак, по-моему, жакшы болмок эле. Айрыкча комитеттин төрагасы каршылык эмес деп айткан эле мага. Фракциянын чечимине колдоп берсеңиздер суранып атам, комиссия түзүм боюнча. Ал эми премьер-министр сиз кетирдиңиз, мен айтат элем, бүгүн премьер-министрди өкмөткө кетиргенге депутаттардын 60 депутат чыкпайт. Ошондуктан өздөрү арыз жазып бошотуп кетсе, келечегине жол ачат эле да. Рахмат. Сүйлөйсүзбү? Эгер уруксат болсо, Исхак Сапаровичтин сунушу боюнча, фракциянын сунушу боюнча бир нече сунуш түштү азыр. Жана мен унутуп атам, кайсы коллегам айтты, балким президент тараптан түзүш керекпи дегенде сунуштар айтылып кетти. Жана урматтуу премьер-министр айтып кетпеди. Биз мамлекеттик комиссия, биз өкмөттүк комиссия түзөбүз. Ошол жака ар бир фракциядан депутаттар кирсе, азыр 2-3 комиссия түзүлүп калса, тияка чакыр, бул жака чакыр болот да. Муну карап көрөсүңүздөр. Чогуу иштеп алды. Биздин да оюбуз, мен барганда 1,5 ай болду. Биз тактап ачыгына чыгышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошол 10 жылдап чогулуп келген проблема бар. Ошол проблеманын баарын ачык алып чыгышыбыз керек да. Андан кийин жалпы сиздердин колдооңуздар менен жанагы бир топ маселе айтылып кетти бүгүнкү күндө. Рахмат.